Талас облусунун борборунда милициянын аллеясы ачылды. Ички иштер министри Улан Ниязбековдун демилгеси менен Талас облустук ички иштер башкармалыгынын имаратынын алдындагы бош турган жер заманбап коомдук эс алуу жайына айланды. Ачылыш аземге президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев, Талас облустук милициясынын жетекчилиги жана жергиликтүү тургундар катышты. Аллея бул коомдук тартипти сактап, эл коопсуздугун камсыз кылып келе жаткан милиция кызматкерлеринин талыкпаган эмгегине жана мекенге болгон берилгендигине арналып жасалган эстелик мүнөзүндөгү долбоор. Аталган жай жаштарга тарбия берүүдө, коомго үлгү болууда жана шаардык инфраструктураны өнүктүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Аллеянын аймагына фонтан, шахмат столдору, заманбап отургучтар, коопсуз көпүрө жана түнкү жарыктандыруу системасы орнотулган. Талас облусунун башчысы Эрмат Жумаев бул демилгенин коомдук турмушка ушкон салымын баса белгилеп, элдин атынан ички иштер министрине жана Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысына ыраазычылык билдирди. Аллеянын ачылыш аземи концерттик программа менен коштолуп, балдарга таттуу белектер тартууланды.